Жогорку кеңештин депутаттары өлкө үчүн маанилүү болгон тышкы миграция жөнүндөгү мыйзамды колдобой коюшту. Документтин авторлорунун бири, Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Зиядин Жамалдиновдун билдиришинче, документте чет элдиктердин Кыргызстанда иштөөсүнө уруксат берүү тартиби камтылган. Былтыр өкмөт чет элдиктерге 14.900 квота бекиткен. Тиешелүү токтом 2006 жылдан бери өзгөргөн эмес. Жылына чет элдиктерге жумушка уруксат берүүдөн казынага 50 миллион сом акча түшөт. Мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдө уруксат берүү жараянынын баасы да көтөрүлгөн болчу. Мурда 2-4 миң сом болсо, азыр аны 40 миңге чейин жогорулатууну өкмөткө сунуштаган. Эгер баа кымбаттаса, бир четинен бюджетке кошумча акча түшмөк. Экинчи жагынан бул жактагы чет элдиктер тескөөгө алынып тартипке салынмак, дейт эл өкүлү Зиядин Жамалдинов. Азыр эски мыйзам боюнча бул 2006 жылы кабыл алынган эле. Ошондо жылына ар бири жылына пошлина төлөнөт да, бизден уруксат алган үчүн жумушка. Анын баасы 2 миң сомдон 4 миң сомго чейин экен да. Анан эми андан 2006 жылдан бери азыр 17 жыл болуп атат, 11 жыл өтүптүр. Бирок эч өкмөт бул тарапка кызыктар болгон эмес, көтөргөн эмес. Андан кийин биз ошол депутаттар ушул өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздөн пайдаланып ушул мыйзам жаздык эле. Биз ошол сумманы ошол чет элдин жарандары 40 миңден жогору төлөсүн деп мыйзам киргиздик эле да. Бүгүнкү күндө ошол квота негизинде 50 миллион эле акча каражат түшөт экен бюджеткечи. Эгерде биздин мыйзам өтүп калганда бюджетке 500 миллион акча каражат түшөт эле. Мына бүгүнкү күндө бюджетте каражат тарчысыз болуп атат. Ошол эле мезгилде биз бул мыйзамдарды өткөзө албай жатабыз да.